Verbs that change their meaning. Өзүнүн мааниси өзгөрүп турган этиштер. Бул эрежелерге байкап көрөлү. Some verbs can be followed by infinitive or an ing form without any difference in meaning. Кээ бир этиштер infinitive, бул to же ing формасы кетиши мүмкүн. Алардан кийин эч кандай мааниси өзгөрбөй эле. Экинчиси. Some verbs change meaning depending on whether they're followed by an infinitive or ing form. Кээ бир этиштер өзүнүн маанисин өзгөртөт. Алар эмненин негизинде өзгөртөт? To келди алардан кийин же ing келди алардан кийин. Ошого карап өзгөртөт. Мисалы, мен бул жерде мисалдарды бердим. I won't forget to send you a postcard. I will not forget to send you a postcard. Мен сага открытка жөнөткөндү унутпайм. То есть эсимден чыкпайт, жөнөтүп коем. Бул экинчи сүйлөм. I'll never, то есть I will never forget seeing the pyramids. Мен пирамиданы көргөнүмдө эч качан унутпайм. Бул уже көрдүңөр, башкача унукта, башкача кичинекей мааниси өзгөрүп атат да. Пирамидалар ушундай кооз экен, мен аларды көргөнүмдө эч качан унутпайм. Бул жерде бир нерсе кылганды унутпайм. Бул жерде ошол элести унутпайм деп атат да. He stopped to chat to his friends. Анан бул жерде могул сүйлөм болуш керек эле. He stopped chatting to his friends, да? Okay. So the difference in the meaning between this sentence, he stopped to chat to his friends, and he stopped chatting to his friends, is that this is just physically. Бул жерде бул ал жөн эле алардын досторго жазганды токтотту. То есть азыр бүгүнгө токтотту да. А бул жерде негизи алар менен сүйлөшпөй койду деген маани да. He stopped chatting to his friends. Алар менен сүйлөшпөй койду да. Бул жерде мааниси өзгөрүп атат. Бул жерде жөн эле бүгүн эми, то есть бүгүн эми эмес, мисалы үчүн жазып атты, анан токтоп калды. He stopped to chat to his friends. Же болбосо сүйлөшүп атты, токтоп калды. He stopped to chat to his friends. А бул жерде алар менен негизи сүйлөшпөй койду. He stopped chatting to his friends. Okay? See the difference? Байкадыңарбы немесин айырмасын? Өзгөрүп атат да. Бул жерде stop'тан кийин to келди бир маани, бул жерде stop'тан кийин ing келди, экинчи маани. Дальше. I tried skiing, but I didn't like it. I tried to ski, but I couldn't even stand up on the skis. Okay? Биринчисинде мен лыжа тепкенди көрдүм. Лыжа теп көрдүм, жакшы эле тептим, бир күн тептим, 2 күн тептим. Бирок мага жаккан жок. I tried skiing. Мен ушуну татып көрдүм да, кылып көрдүм. Экинчиси, I tried to ski, but I couldn't even stand up on the skis. Мен лыжа теп аракет кылдым. Бирок лыжага даже тура албадым. Бул жерде уже ал не то что мындай татып көрдү. Бул тура алган жок да. Көрдүңөрбү? Өзгөрүшүнү. Бул жерде to өзгөрүп атат, а ing-де кантип өзгөрүп атат? Мааниси. Okay? So certain verbs that change their meaning.